Ошто аялдамада башалман токтоп турган таксилер коомдук транспорттун жүрүүсүнө тоскоолдук жаратышат. Бул учурларда автобустар аялдамаларга токтой албай айланып өтүүгө аргасыз болушат. Жүргүнчүлөргө да кооптулук жаратышат. Бул абал боюнча такси айдоочулар жооп беришкен жок. Таксилер тургандан туруп атам да мен. Мен бияка күндө турбайм деген. Могул таксилер бул жерде эмени бузуп атат да. Маршруттардын бул жака киришүүн бузуп атат. Анан бул биринчиден, экинчиден маршруттардын интервалынын узактыгы дагы албетте бизге ушуну да көзөмөлгө алыш керек. Но такси тургандары деле туура эмес деп ойлойм мен. Мынтип келип алып, 2-3 жолу случай болду, сүзүшүп да кетишти ушунун артынан. Талапка ылайык аялдамаларда таксилердин туруусуна болбойт. Абалды жөнгө салуу үчүн анда токтогон таксилерге карата рейд жүрүүдө. Негизги максат жол тыгынын азайтуу. Анда шаардын негизги көчөлөрүндөгү аялдамаларда турган таксилер жылдырылып, талапты сактабаган 15 айдоочуга айып салынды. Бир күндүн ичинде эле 30 айдоочулук көлүктөргө айыппулдар жазылган да, 1000 сомдон жазылды. Андан сырткары 3000 сомдук айыппулдар бар. Бул одоно түрдө ошол аялдаманын өзүнө токтоп алган айдоочуларга карата бир 15 протокол түзүлдү. Себеп бунун айыппулда эмес, кептин баары ошол ичиндеги жүргүнчүлөр ошол коомдук транспорттон түшкөн учурда коопсуздук чара алып калат да, артында келген унаалар, андан башка айдоочулар тоскоолдук жаратып калат да. Аялдамада башаламан токтогон таксилер суук аба ырайында жол тыгынын да күчөтүүдө. Бул учурда коомдук транспорттун өз убагында каттамга келүүсү да кечеңдеп жатыптыр. Мындан улам Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы коомдук транспорттордун өз убагында каттамга чыгуусу жана жүргүнчүлөрдү ташуу убактысында көзөмөлгө алууда. Мындай текшерүүлөр 11 декабрдан баштап уланууда. Биздин шаарыбыздагы өзгөчө жүргүнчүлөрдүн айтуусундагы көйгөй бул маршруттук каттамдардын ортосундагы интервалдын узап кетиши. Бунун эң негизги бир себептеринин бири дагы ушул жол тыгыны болуп эсептелинет. Ош шаарындагы иретсиз токтоп турган автоунаалардын аялдамада айрыкча токтоп туруп алып жол тыгынын пайда кылгандыгынын эсебинен биздин маршруттук каттамдардын ортосундагы интервал дагы мындай узарып кетип атат да. Ошол убакытты азайтуу максатында дагы ушул иш-чараны буюрса тез өткөрөбүз. Текшерүүдөн кийин каттамга өз убагында чыкпай калгандарга чара көрүлгөн. Учурда Ош шаарында 130 автобус, троллейбус каттап жатат. Буга чейин Бишкек шаарынан дагы 100 троллейбус алынып келинген. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.